Эми администрацияны чакыр. Бака! Üstüne geç girelim ki. Bugün түнкү 00 saat 18 minutта ыкчам нөмөт бөлүмүнүн байланыш түбүнө Орто Сай базарында өрт болот деген маалымат түшкөн. Дароо эле азыркы убакта өрт болгон жерде 5 автоцистернада күчүрмө менен иштеп жатат. Андан тышкары бир суу ташуучу автоунаа, анан бир автошатты иштеп жатат. Өрт саат 2:16да чектөөгө алынып, азыр болсо ошо толук өчүрүүгө иштөөдө да күчүрмө менен эсептелет. Тигүүчү цехтин экинчи яруусу күйгөн. Өрт өчүрүүчүлөр баягы туш тарабынан чектөөгө алып калган башка имараттарга жайылуусун токтотуп калышкан. Чектөө түнкү саат 2:16да алынды. Азыр толук өчүрүүгө өрт өчүрүү иштери жүрүп жатат. Өрттүн себебин такталууда, чыгымдары дагы такталууда. Ноябрга караган түнү Бишкектин Орто Сай базарында чоң өрт чыккан. Күйөө аянты 1800 чарчы километрге жеткен бул өрттүн келип чыгуу себептери азырынча белгисиз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде бир топ павильондор өрттөнүп кеткен. Алардын чыгымдары төлөнүп берилеби же берилбейби азырынча белгисиз бойдон калууда. У нас здесь 3 хозяина. Это не моя часть, это другой хозяин. А күйүп кеткен? Это та часть, восточная часть. Примерно канча ущерб болду? Я не знаю. Сейчас ничего не могу сказать. И нечего говорить. Азыр мисалы мэриядан ушундай сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атабы сиздер? Жок. Нет, нечего говорить. Совсем ничего. Он в этих. Да, стихийная торговля закрывает въезд. Пожарные не смогли вовремя заехать. Воды не было, напора не было. Сужок келді айтып жатыр, а так белгісіз, это тоже слухи. Я так конкретно что-то сказать, что-то видел, что-то было, не могу сказать. Өрт өчүргүчтөр өрт учурунда Орто Сай базарына кирүү көйгөйүнө туш болушту деп билдирди Борбор калаанын Октябрь районунун акими Константин Куценко. Анын айтымында эсептөө жерине 5-10 мүнөттүн ичинде жетип келген өрт өчүрүүчүлөр кыйынчылыктарга кабылышкан. Атым Чыңгыз, бул жерде мен иштейм, бул жерде менин атам иштейт да, мага папам иштейт ошо. Ошо пока причина белгисиз, пока следствие жүрүп атат. Ошо. Биздики полный продуктовый магазин болчу. Бардык крупа, масло, напитки, бардыгы бар болчу да. Точно эсеп бере албайм, бирок муну ачык айтканда биякта 1000 деп эмес, биякта 100 000 деп деген ущерб бар да биякта. Ошо биякта
Биякта же миллиондон ашык деле мүмкүн да. Биякта бир топ чоң эле. Эчтеке белгисиз. Биз деле ошо үмүттөнөбүз. Бир адилеттүү чечим кирет го деп. Пока белгисиз. Биз деле аты жөнүңүз ким? Атым жөнүм Жумалиев Батырбек. Ушул жерде иштейсиз? Ошол жерде иштейм. Канча жылдан бери иштейсиз? Бир 15-20 жылдан кийин. Анан кийин кечинде ошо канчаларда келдиңиздер бул жерге? Саат бир 12-де охранник чалды, мен сразу эле келдик. 12ден бери ушул жерде жүрөсүздөр э? 12-ден бери жүрөбүз, ооба. Анан кийин ошо өрт өчүрүү машиналары суусу жок келди, же болбосо тигил жерден да кире албай туруп калды деген сыяктуу маалымат. Жо, суу менен эле келиштир, анан берде деле эме бар болчу, жанакындай чыгарган суусучу. Бирок кире албай калганын, кирбеген маалыматым жок экен. Бирок мен келсем уже пожарны өчүрүп атыштыр. Биякта милициялар туруштур, адамдар кое берген жок, бир уже өрт күйүп атыптыр уже. Анан кийин сиздин биякта местоңузда эмне сатчу элеңиз? Канча Майда чүйдө сатчык, первой необходимости. Ущерб болсо 5 миллиондон 10 миллионго чейин ар бир адам 5 жыл 10 жыл иштеген менетибиз да. Эми ошо мисалы ущерб төлөйбүз же төлөбөйбүз деген сүйлөшүүлөр болуп атабыздар. Эми төлөйбүз аны билбейт экенмин, бирок анысынан кандай экен, эми төлөп берсе деле жакшы болду. Ошо. Бирок негизи бул жер жеке менчик э? Жеке менчик, ооба. Сиздер арендада отурасыздар. Биз арендаторбуз. Эске салсак, өрт 9-ноябрга караган түнү башталган саат 2:00 чамасында өрт өчүрүүчүлөр өрттү локалдаштырууга жетишкен. Өрт 9:00 жакын толугу менен өчүрүлдү. Тут можно пройти? Можно. ертең мен туруп албай калмаган. Бул жерде эжелер барбы?